Саламатсыздарбы балдар? Биз кайрадан кыргыз тили сабагыбызды баштайбыз. Сиздер менен аралыктан окутуу сабагында кайрадан байланышып жаткандыгыма абдан кубанычтамын. Сиздер да окуу куралдарыңыздарды камдап, бүгүнкү сабагыбызды чыдамсыздык менен күтүп жатасыздар деп ишенемин. Балдар, бүгүнкү биздин сабагыбыздын темасы жыл мезгилдери деп аталат. Бул сабактан балдар биз жыл мезгилдери жөнүндө кеңири түшүнүк алабыз. 4 мезгил, аларга тиешелүү айлар жана өзгөчөлүктөрү тууралуу сүйлөп берүүгө машыгабыз. Кыргыз тилинде эркин сүйлөөгө, сабаттуу жаза билүүгө көнүгөбүз. Кеп байлыгыбызды, ойлообузду, өз алдынчалуулугубузду өстүрөбүз. Эстетикалык тарбия алуу менен сулуулукту көрө билүүгө тарбияланабыз балдар. Балдар, маанайыңыздар кандай? Мен сіздерге жагымдуу маанай каалаймын. Маанайыбыз жакшы болсо биз сабакта натыйжалуу иштөөгө өбөлгө түзүлгөн болот. Маанайыбыз жок болсо анда эмесе баарыбыз жаныбызда ким болсо да ага карап жылмайып коелучу. Азаматсыңар балдар. Жагымдуу маанай каалайм сиздерге. Балдар, келгиле биз жыл мезгилдери менен таанышалы. Бир жылда канча мезгил бар? Туура айтасыңар. Бир жылда 4 мезгил бар. А ушул 4 мезгилде же болбосо бир жылда канча ай бар? 12 ай бар. Азаматсыңар балдар. Демек, бир жылда 4 мезгил бар. Алар жаз, жай, күз, кыш. Демек, балдар, жыл мезгилдери аталышы кандай экен? Жаз, жай, күз, кыш. Балдар, ар бир жыл мезгилинин өзүнүн өзгөчөлүгү бар. Жаз мезгилинде табиатта өзгөрүү болот. Келгин куштар учуп келишет. Талага кооз гүлдөр чыга баштайт. Ошондой эле талаа жумуштары башталат. Көчөттөр отургузулуп, эгиндер эгилет. Ал эми жай мезгилинде күн жылыйт. Окуучулар жайкы эс алууга чыгышат. Эрте бышуучу мөмө жемиштер бышат. Айлана аябай кооз болот. Шаардыктар жайкы эс алууларга чыгышат. Ал эми күз болсо берекенин мезгили. Анткени күз айында бардык мөмө жемиштер бышып, жергибизде токчулук өкүм сүрөт. Табиат болсо кооз алтын түстө кийине баштайт. Ал эми кышында күн суук тартып, кар жаайт. Жергебиз аппак тобун жанат. Балдар жылгаяк дебишет. Суулар тоңот. Мына балдар, ар бир мезгилдин өзүнүн өзгөчөлүгү бар экен. Эми балдар, жаз мезгилине тиешелүү айлар кандай аталарына көңүл бөлөлү. Жалган куран март айы, чын куран апрель айы, бугу май айы. Жай мезгилине тиешелүү айлар кулжа июнь, теке июль айы, баш оона август айы. Күз мезгилине тиешелүү айлар аяк оона сентябрь айы, 9 айы октябрь айы, 7 айы ноябрь. Кыш мезгилине тиешелүү айлар 5 айы декабрь, 3 айы январь, 1 айы февраль. Мына балдар, биз ар бир мезгилге тиешелүү айлар менен да таанышып алдык. Ушул айлардын кыргызча аталышын жаттап алгыла, балдар. Келгиле балдар, биз жаңы сөздөр менен таанышалы. Жаңы сөздөрдү кайталап, сөз айкаштарын түзүүгө машыгалы. Ошол эле учурда жаңы сөздөрдү сөздүк дептерибизге жазып алалы, балдар. Сөздүк дептер менен иштөөдө биз катасыз элементи менен сулуу жазабыз. Дептерди коюунун эрежесин унутпагыла. Жаңы сөздөрдү айтуудан мурда биз айрым табыштарды айтылышына бир көңүл бөлүп, машыгып көрөлү. Ö, ö, ж, ж, к, г, г,
Мына балдар биз айрым табыштардын айтылышына көңүл бөлдүк. Эми балдар, мен силерге ушул жаңы сөздөрдү кыргызча бөлүгүн айтайын, ал эми силер орусчасын айтасыңар, балдар. Айлана чөйрө, бузулат, жанданат, кайнайт, керемет, табият, тайгак. Келгиле балдар, сөздөрдү менин атымдан кайталагыла. Айлана чөйрө, бузулат, жанданат, кайнайт, керемет, табият, тайгак. Эми балдар, ушул сөздөр боюнча түзүлгөн сөз айкаштарына көңүл бөлөлү. Айлана чөйрөнүн өзгөрүүсү, аба ырайынын бузулуусу, табияттын жандануусу, кайнаган эмгек, керемет кооздук, табияттагы өзгөрүү, жолдордун тайгактыгы. Мына балдар, бул сөз айкаштары бизге сүйлөм түзүүгө, сүйлөөгө чоң жардам көрсөтөт балдар. Анда эмесе сабагыбыздан ары уланталы. Балдар, биз окуу китебибиздин 153 бетиндеги 3-көнүгүгө көңүл бөлөлү. Бизге жыл мезгилдери жөнүндө текст берилген. Бул текстте айрым сөздөр белгиленип турат. Кызыл түс менен мына ошол белгиленген сөздөрдү биз уңгу мүчөгө ажыратабыз. Жыл мезгилдери. Жылдын ар бир мезгили өзүнчө кооз. Жаз келгенде табият жанданат, жер көгөрөт, жемиш бактары гүлдөйт. Келген куштар учуп келишет. Талаа жумуштары башталат. Жер айдалып, эгин жашылчалар эгилет. Жайында күн аябай ысык болот. Талаада эмгек кайнайт. Эрте бышкан жашылчалар, жемиштер жыйнала баштайт. Шаардыктардын көпчүлүгү эс алууга чыгышат. Күз береке. Жашылча жемиштердин баары бышат. Айлана чөйрө түркүн түскө боелот. Андан кийин кыш келет. Күн бузулуп, кар жаайт, суу тоңот. Жер тайгак болот. Ошентип, жылдын ар бир мезгилинин өзүнчө керемети бар. Мына балдар, биз тиешелүү текст менен да таанышып алдык. Балдар, текстте айрым сөздөр кызыл түс менен белгиленип турат. Алар кайсылар экен? Бактары, жумуштары, жашылчалар, жемиштер, шаардыктардын. Мына ушул сөздөрдү биз уңгу мүчөгө ажыратабыз. Ал эми тексттин мазмунун албетте жакшы түшүндүк деп ойлоймун. Демек, ар бир жылдын өзүнчө кооздугу, өзүнчө керемети бар экен, балдар. Жаз мезгилинде табият жанданып, жер көгөрүп, жемиш бактары гүлдөйт экен. Талаа жумуштары башталат дейт. Жер айдалып, эгин жашылчалар эгилет. Буну албетте биз өз көзүбүз менен көрүп жүрөбүз, балдар. Ал эми жайында болсо, талаа эмгектери кайнайт. Эрте бышкан жашылчалар, жемиштер жыйналат. Биз эс алабыз, сууга түшөбүз. Ал эми күз берекенин мезгили. Анткени баардык мөмө жемиштердин, жашылчалардын, эгин тегиндеринин бышышы менен жергибизде токчулук өкүм сүрөт, балдар. Айлана болсо алтын түскө боелот. Ал эми кыш келгенде биз жергибиздин ак тонун жамынгандыгын байкайбыз. Суулар тоңуп, күн аябай суук болот. Жер тайгак болот, балдар. Ал эми биз жылгаяк деп аябай көңүлүбүздү көтөрөбүз. Сабагыбыздан ары уланталы, балдар. Көнүк иштейбиз. 153 беттеги 5-көнүгүнү карагыла. Сүйлөмдөрдү толуктап жазабыз, балдар. Суунун жээгинде суктанып отурдум. Суу ичип гүлдөрүм. Демек, балдар, мына ушул берилген сүйлөмдөрдө бош орундуктар бар. Бош орундуктарга биз тиешелүү сөздөрдү коюп, сүйлөмдөрдү толуктап жазабыз. Ал эми тиешелүү сөздөрдү биз керектүү сөздөрдөн алып пайдаланабыз. Сабагыбыздан ары уланталы, балдар.
Күн менен торгой аттуу ырды көркөм окуйлу. Тоонун таңы атканда торгой чыгат асманга. Күн асмандап нур төгөт, торгой жерге ыр төгөт. Нурдан гүлдөр албырат, нурдан жыргайт жалбырак. Ыр көңүлдү сергитет, ыр көңүлдү эргитет. Ыр менен гүл болбосо, нур менен күн болбосо, кантип көңүл шат болмок, кантип жерде жаз болмок. Балдар, үйгө тапшырма. Жыл мезгили жөнүндө сүйлөм түзөбүз жана өзүбүзгө жаккан жыл мезгили боюнча сүрөт тартабыз. Саламатта калгыла балдар. Кийинки сабакта жолугушканча аман бололу менин сүйүктүү окуучуларым.